Yo, what's up everyone? Welcome to another video. Salam dostlar, dagы bir videoga кош келиңиздер. Бул видеодо биз мына ушинтип спонтанно эле интервьюсу баштайбыз. Бул видеодо биз Кытайда канча жыл жашап келдиң? 10 жыл жашап келген Айпери Аманкулова же башкача айтканда кандай болот кытайча айтканда? Я. Айни? Да. Ошентеби? Birinci yıl 2007 yılı bargam. Üniversitede okup жүргөндө, то есть мектепти мен лицейди бүтүп атканда при БГУ бизге келип алып эле Кытай тили за будущее, за китайским языком, окугула Кытай тили деди. Поступила университетке. Бир мугалим келип эле Кытай окусаңар болот деп. Үйгө келип айтсам, папам давай оку деди. Бир жыл барып окуп келдим. Ошойдон Кытай абдан жаап калдым. Андан кийин бюджетный программа бар экенин билип алып, китайский правительственный AA грант деп коет. Ошого өткөнгө аракет кылдым. 5-курста окуп жүргөндө сдавать эттим. 5-курсту бүткөндөн кийин өтүп кеттим. Майда результат келип. Анан ошойдон барып магистратураны бүттүм. Анан болсо бүткөндөн кийин ошончо бүтүп алгандан кийин кетип калсам уят да. Иштейин, үзүрүн көрөйүн дедим, калдым. Ошону иштеп 5 жыл жүрдүм. Кытайда эмне жумуш кылдың? Кытайда ушунтип клиенттер менен иштедим. Алар каалаган товарын алып келип берип, консультация берип, кээде переводчик, котормочу болуп да иштедим. Алар келет фабрика, заводдорго сопровождать которуп берип. Анан алар мисалы бир киши келип биринчи өзү көрүп алып деле, андан кийин келишинде эле кереги жок да. Каждый раз ал дальше анын эмесин, темасын түшүнүп алып онлайн иштечикпиз. Биз бул жакта ошо өзүм кызыккан үчүн мебель, декор, интерьер, гостиничный, ресторанный бизнестеги товарлар, ошо посуда, скатерти, ушундай нерселерди өзүмө жаккан үчүн ошо көбүнчө ошол тармакта иштейм. Биз кыргызстандыктар кытайлардан эмнени үйрөнө алабыз? Эмгекчилдикти үйрөнсөк болот. Ошону айтам да. Анан мындай аябай креативный, бирдемени ойлоп таап, бирдемени кылсак деп изденип турушат да дайымачы. Бизде ошол жетишпейт болуш керек. Биз ошо бар болгон эмеде болгон ошо бүгүнкү күн менен эле ошого довольный болуп, развитие, саморазвитияга көп аракет кылбайбыз да. Кытайлар дайыма изденип турат. Бирдемени таап чыксак, бирдеме кылсак, кантип улучшать этсек болот. Постоянно, мисалы үчүн, Кытайда фабрикалар по понедельникам эртең менен обязательно собрание болот, 2-3 сааттык собрание болот. Ошо ар бир отделдин эмелери, главный менеджерлери мындайча айтканда ошо работниктерине задание берет. Эмне кылсак улучшать этсек болот, качествосын, мисалы чыгарган продукциясын, или жаңы эмне киргизсек болот деп ошо изденип турушат дайыма. Бизге окшоп там той өткөрүп, эл үчүн, эл деген понятие деле жок. Өткөрсө деле скромно өткөзүп коюшат. Кытайда мисалы үчүн эң бай адам менен жөнөкөй көчүдө мындай обслуживающий эмеде иштеген, сервисте иштегенде айырмаласаң деле айырмала албай каласың кээде. Миллионер, миллиардер болуп деле кебетесин айтпайсың, жөнөкөй кийинет, жөнөкөй жүрөт. Ошонусу бар да. Так, эми реклама дейинби? Токтогул көчөсүндө Калгакиева менен Турузбекованын ортосунда бир Азиз деген сон кафе бар да. Алар мага төлөгөн жок, бирок мен жөн эле реклама кылып коеюн. Кыскасы тамактар аябай таандуу. Сон мен көбүнчө бул жерде неме жейм? Чучура жейм. Чучура 170 сом. Анан уйгурский лагман жейм. Ой, уйгурский дейм да, гюро лагман жейм. Мынакей 200 сом. Менимче шаарда эң жакшы жерлердин бири, менимче. Кичинекей. Көзгө деле көрүнбөгөн. Кытайлар үчүн бул эң тамактуу даңдуу жер, бул эң негизги нерсе. Алар жакшы тамак жегенде мындай турушаны бир ошондо мындай аябай удовольствие алышып, мындай өзүнчө бир аны обсуждать этип, качан болбосо эле кытайлар же тамакты обсуждать этет, же бизнести, акчаны кантип табышты обсуждать этет да. Мындай башка теманы сүйлөшкөн, бизге окшогон тууган досуң кандай, андай мындай сөздөр жок. Алар или акча табыш, или тамакты. Кандай дамдуу тамак, кайсы провинциянын кандай тамагы бар, эмнеден жазалат, кантип жазалат, ошолорду көп сүйлөшөт. Эң акыркы бөлүгүн эми офистен бүтүрө эле. Кытайлардын тамагын окуп жүргөндө бир көрчүмүн. Мисалы бизге окшоп үйдөн завтрак кылып алып чыгышпайт алар.
үйүнөн эртең менен туруп эле жуунуп тазаланып алып чыгышат. Анан көчөдө атайын вагончиктер, кичинекей магазинчиктер, ошо кашаларды, аргандай бобовый рис бирдемелерден кашаларды жешет, андай жумшак булочкалар, анан чай сыяктуу. Ошолорду көчөдөн эле алып эле бараткан жеринен ишчеп же автобус болобу, метро болобу ошол жерден жеп, анан завтрак кылып, анан жумуштарына кирип кетет да. Отуруп атайын завтрак кылышпайт. Автобуска отуруп алып, жумушка жеткиче тамагын жешчи, анан жумушка кетип калышчы. Эмне эле тамакы? Кашалар ошондой жана таруудан жасалган, биздики сыяктуу там будайдан жасалган, аябай көпкө 2 сааттап, 1,5 сааттап кайнатышат да, прям элзилик мындай абалакивающий болуп калганга. Ошондой кашалар жешет. Булардын кытайлар негизи туура тамактануу, убагында уктап, эрте туруп дегенде аябай придерживается. Саат негизи основной эме саат 10:00 уктап калышат. Кечки 10:00 укташат, эртең менен 5:30 турушат булар.